Альянс Алтын компаниясында сонун жаңылык. Эми жер өлкөнүндө иштейм дегендер үчүн атайын окуу курстары ачылды. Жумушка жаңы кабыл алынган кызматкерлер мындан ары 3 күн бою жер өлкөнүндөгү ишмердүүлүк, техникалык талаптар жана кесиптеги жоопкерчиликтер боюнча кенен маалымат алышат. Азыркы тапта бул бөлмөдө окуу курстары жүрүп жатат. Бул турган жер биздин жаңы окуу классыбыз, жаңы уюшулду. Ошо менен бирге биз жаңы баштапкы дайындоо курсун баштап атабыз. Курстун максаты жаңы келген жумушчулар жумуш алдына чыгаарга чейин компания жөнүндө технологиялык процесстер боюнча толук маалымат алып, андан кийин жумуш ордуна барып жумушун баштап кетиш керек. Ошондуктан азыркы учурда бизде 6 жаңы жумушчу келди. 6 жумушчулар менен группа менен иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө жаңы маалыматтар берип атат. Толук кабыл алып атышат. Дежурный механик автотранспорт управления деген кызматка келип атабыз. Ал кызматты вакансиядан карап, резюме таштап, ошол аркылуу келдик. 2 күндөн бери окуу иштери болуп атат. Өзгөчөлүгү, тартиптери, жатаканалары таза, ыңгайлуу экен. Шарттары түз эле жумушка киргизген жери жок. Курстарын өтүп атат азыр. Техника безопасность, пожаробезопасность тартип боюнча кандай жүрүш керек, ТБ боюнча. Мисалы алып келгенде пожаробезопасность боюнча өзүнчө специалисттер келип окутту бизди. Техника безопасность боюнча бүгүн өтүп атат. Ар кайсы жерге киргенде өзүнүн тартиби болот да. Ошол тартиптерге көнүп иштесең, ишин жакшы жүрөт. Мен Алтын Альянс компаниясына иштегенге аябай кызыкчумун. Кудай буйруп, биздин айылдын группасына вакансия жарыяланды. Ал вакансиядан мен геология кесибине резюме чыктадым. Бияктан адистер байланышып, бизди чакырышты. Биринчи жазуу түрүндө, андан кийинки экинчи турубуз ОЗК түрүндө маектешүү болду. Анан кийинки чакырууда бизди 3 күндүк курста үйрөтүп жатат. Биякта бизге баардык техникалык коопсуздуктарды үйрөтүп, жакшы окутуп жатышат. Мага биякта аябай жагып атат. Тартиби, тазалыгы, тамак ашы, кызматкерлердин бизге кылган мамилеси. Бизге биринчи күнү мондай формаларды тапшырышты. Андан кийин жатаканага жайгашып, экинчи күнү 3 күндүк курска келип, баардык техникалык коопсуздуктарды үйрөтүп, окутуп жатышат. Бул компанияга иштеп жатканыма аябай кубанычтамын. Альянс Алтын компаниясына 2020 жылы слесарь механик болуп киргем. Бул жерде бизге келген жаңы сотрудниктер 3 күндүк окуудан өтөт. 3 күндүк окуудан өткөндөн кийин насатчынын колуна келет. Насатчынын колунан биз ал сотрудникти 3 ай бою үйрөтүп, жаныбызды алып жүрөбүз. Жалгыз кой бербейбиз жаңы сотрудникти. Бизге келген жаңы кызматкер, ал биздин команда. Жаңы келген жумушчуларга ийгилик каалайм. Бул убакка чейин тоо кен тармактарында иштеп келгем. Иштеген тажрыйба боюнча 26 жыл болду. Альянс Алтындын сайтынан вакансия ачылганын көрүп, анан заявка берип, резюме өткөргөндөн кийин комиссия топтолуп курамы тандоого чакырылды. 7 кишинин ичинен тандалып, анан келип калдык Кудай буйруса. 3 күндөн бери тааныштыруу, окутуу бөлүмдөрүндө окуусун алып, азыр эми бүгүнкү күнү объектилер менен таанышып жүрөбүз ордунда. Коопсуздук жагын биринчи орунга коюшкан экен, жакшы уюштурулган экен. Жумушчуларга дагы жашоо шарттарын жакшы деңгээлге жеткиришиптир. Мактоого татыктуу компания экен. Айыл өкмөттөргө ушундай конкурс жарыялап турат бул компания. Ошол жерлерден барып алып, резюмелерди жазып, анан конкурс аркылуу келдик. Конкурска келгенде аябай адам көп келди, 15тен ашык. Биринчи киргенде тест тапшырдык. Тестти жакшы тапшыргандар кайра ОЗК экзамен түрүнө кирип жооп берип, ошентип жумушка келип калдык. Мен тоо кен институтун бүткөм. Кесибим боюнча тоо кен изилдөөчү геолог болот. Эми буга чейин деле башка компанияларда, башка тоо кендерде иштегенбиз. Бул жердин артыкчылыгы ошо, келип эле жумушка киргизип жибербейт экен. Биринчи 3 күн окутат экен. Бул жерде коопсуздук эрежелерин аябай сакташ керек экен, өтө басым жасалат экен. Ар бирибизге бирден жетекчи кошуп берген. Баарыбызды ээрчитип, ушул жерлер менен тааныштырып, 3 күн өрт коопсуздугу боюнча, техникалык коопсуздук боюнча, ар бир жумуш орундарында кандай иштеш керек, кантип иштеш керек, ар бир жумушту коопсуз кантип жасаш керек, аябай түшүндүрүп, окутуп үйрөтүшөт экен. Бул 3-күн бүткөндөн кийин анан жумушка чыгабыз. Компания аябай жакты. Шарттары, жатаканалар, тамак ашы, жумушчуларга мамилеси аябай так туура үйрөтүп.
Буюрса эми алган балдарды биринчи теория сабагын өтүп келишти. Андан кийин практика жүзүндө биз иш алып барабыз. Насаатчы болуш үчүн өзүбүздүн опытыбызды бөлүшүшүбүз керек. Эң биринчи кадамыбыз биздики аларга адаптация өткүчө шарттарды түзүп берип, өзүбүздүн опытыбызды бөлүшүп, болгон насаатыбызды айтып түшүндүрмө беребиз. Менин өзүм иш тажрыйбам 30 жыл болду тоо кен тармагында. Азыр эми буюрса бияка оор техникалар иштеп атат. Дагы мындан оор техникалар келет. Специалисттерди алып атабыз. Отдел кадр тармактан комиссияны тандалып бизге келип атышат. Биздин максат кырсыгы жок. Ушул жерге келген кишилерди үй бүлөсүнө аман эсен барып, аман эсен келип турган бизге аябай чоң жеңиш да. Ошого аябай басым кылабыз. Тартип аябай күчтүү. Ошол тартипке көндүрөбүз. Правила безопасности деген бар, окутабыз, үйрөтөбүз.